Жакшы тавил, туура жана жакшылыкка жооруп түшүнүү менен жүрөктү жаман күмөндөн корго. Мына жанагы ачык садака берип, садака бергендерди чогултуп, ошолорго бир жардам берип аткандар. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Аддалу алал хайри кафаилихи", жакшылыкка далалат кылуучу, жакшылыкты уюштуруп, ошого менеджер болуучу адамдар дагы ошол жакшылыкты кылган адамдардын сообун алат. Эгерде сиз уюштурсаңыз, ал эми башка бир аткара турган болсо, ошол уюштурган аркылуу аткарган адамдардын дагы сообун алдыңыз деген сөз болот. Эми ошондой адамдарга, урматтуу бир туугандар, биз жардам беришибиз керек. Жакшы күмөн кылышыбыз керек. Адамдардын сен рия, сен кожо көрсүн, эл көрсүн кылып атасың, жөн эле кыла бербейсиңби деген негатив сүйлөгөндүн өзү негатив. Ошол туура эмес. Биз адамдардын кылган эткендигине жакшы күмөн кыла албасак, ошолор жакшы деп ойлой албасак, анда бул жакшы эмес. Тасаввуфтун алымдары айтышат: "Вахмил калба", жүрөгүңдү сакта. Эмнеден? Ан су'и-занни, жаман күмөндөн. Адамдарга жаман күмөн кылба. Жаман күмөндөн сакта жүрөгүңдү. Эмне менен? Би хусни тавили, жакшы тавил, туура жана жакшылыкка жооруп түшүнүү аркылуу. Ар бир кылган ишти жакшылыкка жоорой турган бар болсо, демек ошону менен жүрөгүңдү сактап каласың ар кандай күнөөлөрдөн. Эгерде бирөө менен кетип атса, сөзсүз түрдө көчөдө бир никеси жок аял дебестен, эжеси менен, апасы менен, карындашы менен, кызы менен кетип атат деп түшүнүш керек. Эгерде бирөө ачык садака берип аткан болсо, сен кожо көрсүн кылып атасың дебестен, аны жакшы жакка буйруп, ошол досторума да айтсам укпады, эми ошентип кылсам, кылганымды көрүп аткарабы экен деген маселе. Пайгамбарыбыз алейхиссалам кайсы бир Худайбия сулх келишиминде сахабалар чачыңарды алдыргыла дегенде, сахабалар Меккеге киребиз дейт. Умрага барып, анан кире албай калып, эми бир адам умрага барып жол тосулуп калса, мисалы үчүн коронавирус болуп, башка болуп, чек арадан киргизбей жолдон умрага кетип аткан болсо, ихрамын кийип алса, ихрамын чачын алып, курбандыгын чалып, кайра кайта берет, кийинки жылы барышат. Эми ушундай маалы менен Меккеде эле тосулуп турат. Мына быйыл дагы ошол азыр умра тосулуп тургандай кеп, урматтуу бир тууганым. Анан ошондо Пайгамбар алейхиссалам чачыңарды алдыргыла дегенде, адамдар дагы деле болсо Кудайдан буйрук келип, Мекке ачылып калат үмүт кылып турганда, Пайгамбардын сөзүн угушкан жок. Ошондо Пайгамбарыбыз аялы Умму Салама энекебизге барып айтты: Умму Салама, мен сахабаларга айтсам укпады дегенде, аларга айтып олтурбаңыз, барып аткарыңыз, адамдар сизди көрүп аткарат деди. Пайгамбарыбыз келип чачын алдырганда, сахабалар бири-бирине кайчы көтөрүп чуркады, тим эле булар бирин-бири соёбу экен деп ойлой турган негизде окшошуп, анткени булар чачын алдырганга шашылышты. Көрдүңөрбү? Айткан сөз, буйрук өзүнчө таасир, бирок аткарып көрсөтүп берген өзүнчө бөлөк таасир. Адамдар ээрчит. Демек садака берип, жакшылык кылып атканда, адамдарга айтып, дин берип аткан отчетун берип, адамдарга көрсөтүп аткандын өзүндө адамдардын жүрөгүнө бөлөкчө таасири бар. Ошондуктан келгиле, ниетибиз дагы бир оңдоп, интернетке жазарда, башкаларга сүйлөрдө этиет болуп, жүрөгүбүздү гыйбаттан, арамдан сактаганга колдон келишинче аракет кылалы.